Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге 2.22 деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Борбордук автобекеттеги окуядан башталат. Борбордук автобекетке бир адам кирип келет да тапанчасын кимдир бирөөнү көздөй багыттайт. Аны көргөн элдин баардыгы ызы-чуу болуп кача башташып, ал жерде тапанчанын атылган добуштары чыкты. Бул учурда саат 2-ден 22 мүнөт өткөн эле. Кийинки көрүнүштө Дилан аттуу каарманыбыз эртең мененки саат 7-де коңгуроодон уламай конот. Ал эртең мененки көнүгүүлөрүн кылып, кофесин ичип жуунгандан кийин шайтан арабасын минип алып борбордук автобекетке чейин барат да шайтан арабасын бекитип коюп, андан ары метро менен жумушуна кетет. Дилан аэропортто авиадиспетчер болуп иштеп, ал ушул жумушка өзгөчө шыгы таланты бар болчу. Бир канча күндөн кийин Диландын туулган күнү болчу. Ал эми анын мурунку сүйгөнү болсо белек катары Диланга театрга 2 билет берет. Диландын ар бир күнү ушундай көз ирмемдер менен өтөт. Ал күн сайын кылган нерселерин кезек-кезеги менен кылчу жана ага бул нерсе жакчу. Ошентип күндөрдүн бир күнүндө Дилан жумушунда иштеп жүргөндө саат 2-ден 22 мүнөт өткөндө эле Диланга бир башкача сезимдер келип, анын көзүнө убакыт өтпөй калгандай көрүнөт да өзүн башкара албай эле туруп калат. Бир аздан соң эле Диланга жетекчиси кыйкырып, 2 учак сүзүшкөнү калганын айтат. Анда Дилан дароо эле эсин жыйнап, жерден көтөрүлгөнү жаткан учакка ылдамдыкты кошууну буйрат. Ошентип аз эле жерден 2 учак сүзүшүп калайын деп, жердеги учак ылдамдыкты кошкону үчүн жетишип кетти. Мындай кылыгы үчүн Диланды жетекчилик 1 айга жумушунан бошотот. Дилан дагы бир топ адамды өлтүрүп кое жаздаганын сезип жумуштан кетти. Ал эмне болуп кеткендигин өзү да түшүнбөйт. Анан дагы ал ошол түнү түшүндө автобекетте жүргөн болот. Жана ал жерден саат так 2-ден 22 мүнөт өткөндө автобекеттин терезелери сынып чачыраганын көрөт. Андан соң ал театрга деген 2 билетти алып алып, бирок жанында бара турган эч кимиси жок болгондуктан ал жерге өзү жалгыз эле барат. Жана театрдын аурасы Диланга аябай жакты окшойт. Бирок баарынан да кызыгы Дилан бир сулуу кызды көрүп калат. Анан да экөөнүн көздөрү бир канча ирет бири-бирине кадала түштү. Ал жактан чыккандан кийин Дилан ал кыз менен таанышып көрүүнү чечет. Жанына барса, ал кыз театрдын таасиринен улам көздөрүнөн жаш агып жатыптыр. Дилан дагы ага театр абдан катуу таасир эткенин айтып, экөө бат эле таанышып, ал жактан башка жерге барып отурмай болушат. Ал кыздын аты Сара болчу. Алар ашканада жакшы тил табышып сүйлөшүп отуруп, акыры ашканадагы элдердин баардыгы кетип, алар убакыттын кандай өткөнүн билбей калышты. Дилан өзүнүн авиадиспетчер экенин айтып, кечээ күнү 2 учакты сүзүштүрүп, бир топ адамдардын өмүрүнө коркунуч жаратып койгонун айтып, ошол себептүү жумуштан кеткенин айтат. Анда Сара Диландан учактын маркасын жана каттамды сурап, көрсө ошол конуп келе жаткан учакта Сара дагы бар болгон экен. Алар бул нерсеге таң калышат жана бир аз убакыттын ичинде эле бир топ жылдан берки тааныштардай болуп калышты. Кийинки күнү Дилан автобекетке барганда дагы 2-ден 22 мүнөт өткөндө жарыктардын баардыгы өчүп дагы бир нерсе болгондой сезилет. Дилан жумушу жок, эмне кылаарын билбей Саранын жумушуна барат. Алар бакчада сейилдешип, андан кийин Диландын үйүнө келишип, бири-биринен ажырашкылары келбей калды окшойт. Сара Диланга жумушунда өзүнүн мурунку жигити менен иштээрин айтат. Баарынан да таң калыштуусу, алар бири-биринен туулган күндөрү жөнүндө сурашып, экөө тең 1968-жылы 7-апрелде төрөлүшүптүр. Аңгыча эле алар көчөдө Диландын үйүнүн тушундагы болгон автокырсыкка күбө болуп калышат. Дилан Сарага 3-4 күндөн бери ушул жерде автокырсык болуп жатканын айтып, анан да өзү түшүнбөй жаткан нерселерди Сарага бөлүшүп, мен акыркы күндөрү автобекетке барсам эле окшош нерселерди көрүп жатам. Газета окуп жаткан бизнесменди, 2 адамдын кучакташып жатканын, 5-6 окуучу балдарды жана боюнда бар аялды мен аларды дайыма көрөмүн. Жана 2-ден 22 мүнөт өткөндө автобекеттин ичинде сөзсүз бир нерсе болот деп айтат. Аны уккан Сара Диланды тынчтандырганга аракет кылат, бирок ал жөнүндө өзү да ойлонуп калат. Кийинки күнү Дилан бир күндө майда чүйдө эмнелер болсо ошонун баардыгын жазып чыгат. Жана алар саат канчада болгондон бери жазат. Ал эртең менен туруп жазып баштаганда эле колуна тамчы тамып кеткен эле. Андан соң эле өлүп калган чымынды көргөн. Баардыгын жазып бүтүргөндөн кийин эртеси эртең менен туруп чатырга чыгып, көк асманды карап турган кезде дал кечеки саат минуталарда колуна тамчы тамып кетет. Андан кийинки кезекте эле чымындын өлүп калганын көрөт. Андан кийин эле автокырсык болот. Ошентип баардыгы кезек-кезеги менен окшош болуп чыга келет. Ошондон кийин Дилан мунун баардыгы жөндөн жөн эмес экенин билип, болушунча изилденип жаза баштайт. Бир күнү аны Сара жумушундагы көргөзмөгө чакырып калат. Саранын кесиптеши, тагыраак айтканда мурунку жигити Джонас укмуштуудай 3D модель менен голограмма жасап чыгыптыр. Джонас Диланды көрүп эле Сараны кызгана баштайт, бирок аны эч эле билдирбейт. Голограмма көрсөтүлө баштап, ал жерде борбордук автобекет көрсөтүлүптүр. Аны көрүп жаткан Дилан эми көргөн көздөрүнө ишенбейт. Анткени Дилан бекеттен эмнелерди көрүп жатса, бул голограммадан да дал эле ошолорду көрүп жатты. Акырында ал жердеги саат 2:22-ге келип токтоп калганда, Дилан Джонаска карап эле, сен мунун баарын кайдан билесиң? Сен эмне мени аңдып жүрдүңбү деп эле уруш чыгара баштайт. Алар урушуп жатышканда голограммадан 2 адам бири-бирине тапанча такап 3 адамдын өлгөн окуясы көрсөтүлөт. Ал жердеги бир адам Джонаска басып келип, сен бул окуяны эң мыкты деңгээлде чагылдырыпсың деп мактоо сөздөрүн айтат. Дилан эч
нерсе түшүнбөй калып, Сара аны сыртка алып чыгат. Анда Дилан Сарага бул голограммада көрсөтүлгөн нерселерди мен күн сайын көрүп жатам деп айтат. Анда Сара мындай көрүнүшкө капа болуп калат да Диланды укпай кетип калат. Үйүнө келген Дилан эртеси кокусунан эле шыпта катылып турган кагаздарды таап алат. Ал кагазды ачып көрүп, белгисиз эле бир адамдын документтери жана ал жазган каттары бар экенин көрөт. Дилан кечеки адам айткан окуяны изилдеп көргөзмөгө барса, ал жерден Дилан ар дайым түшүндө көрө бере турган тапанча кармап турган адамдын сүрөтүн көрөт. Кызматкерлер Диланга ал окуя жөнүндө айтып беришет. Таң калыштуусу ал окуя Дилан менен Саранын туулган күнүндө, тагыраак айтканда 1968-жылы 7-апрелде болгон окуя экен. Ал жердеги тапанча кармап турган адам бир аял менен бир эркекти өлтүрүп, бирок ошол жерден өзү дагы полициялар тарабынан атып өлтүрүлүптүр. Эми Дилан интернеттен карап ошол аял менен эркекти өлтүргөн адамдын ысымы Джейк экенин билет. Көрсө жанагы Дилан үйүнөн таап алган документтер ушул Джейкке таандык экен. Эми Дилан алар жөнүндө тереңирээк изилдеп отуруп, ошол бекетте көз жумган кыздын эжесин таап келет. Эжеси Диланга ал 3 адамдын ортосунда бир сырдуу окуя болгонун айтып, анан да Джейк анын сиңдисине ар дайым жиберип жүргөн каттарды Диланга берет. Ошентип Дилан изилдештирип отуруп, көп нерсени түшүнгөндөй болуп, ал жөнүндө Сарага айтып берейин деп, бирок Сара менен такыр эле байланыша албай коет. Ал эми Сара болсо бул нерселердин баардыгын өзү түшүнгөнгө аракет кылат. Ал Джонастан сурап, сен эмне үчүн голограммада борбордук автобекетти көрсөткөнсүң? Андан башка жерди көрсөтсөң болбойт беле десе, Джонас Сарага, мен бул голограмманы Диланга жолуга электе эле көп жылдар мурун иштеп баштагам. Анын үстүнө бул борбордук автобекет Нью-Йорк үчүн маанилүү деп жооп берет. Анда Сара Джонаска кайра суроо берип, ушунчалык да окшоштук болобу? Дилан мага газета окуган бизнесменди, кучакташкан адамдарды жана 5-6 окуучу балдарды, боюнда бар аял жөнүндө да айткан эле. Сен аларды кайдан билдиң десе, Джонас Сарага бул жөн гана окшоштук деп койду. Бул учурда Дилан кайрадан бекетке келет. Ал кызматкерден сурап, Милхер экспресске билет алайын десе, анда кызматкер таң калып эле, бизде Милхер экспресске 30 жылдан бери каттам жок деп айтат. Дилан дароо эле тактанын бетин караса, ал жактагы жазуулар өзгөрүп калат жана ошол учурда 2-ден 22 мүнөт өтүп, бул жолу бекеттин чоң чырагы түшүп кетет. Эми Дилан үйүнөн баштап бекетке чейинки барган жолдо күнүгө эмнелер болуп жатса, ошонун баарын далилдеп берүү үчүн видеого тарта баштайт. Көп өтпөй ага Сарага айтып келет. Дилан Сарага баардыгын түшүндүрүп бергенге аракет кылып, 68-жылы болгон окуяны айтып, бекетте атышуу болуп, ал экөө өлгөн күнү экөөбүз төрөлгөнбүз деп айтат. Жакында экөөбүздүн туулган күнүбүз 7-апрелде. Ошол окуя болгонуна толук 30 жыл болот. Менин оюмча биз ошол эле адамдар сыяктуубуз. Жана биз алардын тагдырын кайталап калышыбыз мүмкүн деп. Күндөр бири-бирине куюп койгондой окшош болуп, ошол эле окуяларды көрүп жатканын айтат. Албетте Сара Диланды сүйүп турса да, анын эч бир сөзүнө ишенгиси келбейт. Дилан Сарага биз экөөбүз эки жакка кетишибиз керек деп, эгер чогуу болсок 30 жыл мурунку болгон окуяны кайталап, мен сени өлтүрүп алышым мүмкүн деп коркот. Ал Саранын ыйлаганына карабай эле сыртка чыгарып салат. Андан соң үйүн талкалай баштайт. Кыжалат болгон Сара Джонаска келип, эмне кылаарын билбей болгон окуяны Джонаска айтат. Анда Джонас Диланды акылынан айнып калган деп айтып, сен болгону аны сүйүп калгансың. Андан көрө мен сени мындай окуялардан алыстатып, алысыраак алып барып эс алдырып келейин деп айтат. Сара ага макул болду окшойт. Эртеси 7-апрель Сара менен Диландын туулган күндөрү эле жана алар 30 жашка чыгышмак. Эртең менен Дилан бир нерсени түшүнгөндөй болот. Көрсө буга чейин болгон кайталанма көрүнүштөрдүн баардыгы өзүнүн өлө турган күнүндөгү көрүнүштөр экенин түшүнөт. Ал дароо эле Сарага байланышканга аракет кылып, бирок мүмкүн болбойт. Ал эми Сара менен Джонас бул кезде аэропортко жөнөп калышкан эле. Дилан Саранын иштеген жерине барат, бирок аны таба албай калып, жанагы Джонастын бөлмөсүн талкалап кирет. Ал Джонастын бөлмөсүндө Дилан буга чейин кандай гана көрүнүштөрдү көрбөсүн, көрсө Джонас дагы ошол эле көрүнүштөрдү көрүп жүргөн окшойт. Анан да Дилан ал жердеги бир кутучаны ачып, ал жердеги тапанчаны Джонас алып кеткенин түшүнөт. Ошондо гана Дилан өлүмгө тиешеси бар 3-чү адам Джонас экенин түшүнүп, окуя автобекетте болот деп эле чуркап жөнөйт. Бул кезде Джонас менен Сара учуп кете турган учак бүгүн учпай калганын билишет. Анда Джонас дароо эле автобекетке барып поезд менен жөнөмөкчү болуп калышат. Дилан болсо бардык жол эрежелерин бузуп, полициялардан да качып жүрүп отуруп бекетке жетип келет. Бул учурда Сара дагы алыска кете турган оюнан баш тартып калган эле. Анда Джонас Сараны түшүнбөй, сен мени сүйөсүңбү деп эле кайра сурай баштайт. Бирок Сара ага жок деп жооп берет. Ошол учурда Сарага бекеттин аркы башынан Дилан кыйкырат. Джонас Сараны өтө кызгангандыктан анын дагы жүрөгү ооруп, ачуусуна чыдабай эле тапанчасын алып чыгат. Элдерге аралашып Диландын келишин күтүп калат. Сара дагы, Дилан дагы, Джонас дагы үчөө тең жанагы газета окуп жаткан бизнесменди, кучакташып көрүшүп жаткан эки адамды, 5-6 окуучу баланы көрүп жатышты. Ал эми боюнда бар аялдын ордунда Сара турган болчу. Джонас алгач Диланды бутага алат, бирок ал кийинчерээк тапанчасын Сарага каратып эле атып жиберет. Дилан болсо Сараны тосуп калганга жетишип, дал ошол учурда саат 2:22 болот да арттан келген полициялар Джонасты атып өлтүрөт. Ок Диланга тийген жана анын көздөрүнө 30 жыл мурун болгон окуядан чагылышат. Ошентип тасманын аягында Диландын аман эсен жүргөнүн көрөбүз. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.